Саламатсыздарбы, ата-энелер, ошондой эле мугалимдер. Мен да өзүмдүн бул жөнөткөн темаңыздар боюнча өзүмчө даярданып, окуп, ойлорумду жүгүртүп, мынтип неме кылып чыктым, анализдеп чыгып, анан акырында видеону дагы көрүп, тарбия дөңгөлөгүн мен дагы көрүп, мага дагы жакты ал тарбия дөңгөлөгү. Анан мен дагы ойлоп, мен деле кызымды ушу тарбия дөңгөлөгүнө салыштырып көрөйүнчү деген максатта. Бул тарбия дөңгөлөгү тегерек, ал тегерек сымал болот экен, дөңгөлөк тегерек сымал болуш керек экен. Эгерде тегерек болбой калса, кыйшыйып калса, аны өз калыбына келтириш албайт экенбиз да, бул кыйын болот экен да. Ошондой эле мен өзүмдүн 7-класста окуган кызым бар, ошонун немесин салыштырып, азыр неме кылып көрдүм да, мен да ушул неме салыштырып. Мына биринчи дене тарбиясы. Бул дене тарбиясы менин кызымда бул көнүгүүлөрдү жасабайт үйдөн. Ошондой эле көнүгүү жасабайт го, бирок биз айыл жергесинде болгон үчүн бул үйдө жумуш тынбай, жумуш кылып, эртең менен туруп, неме кылат, бул гимнастика неме жасайт. Ошон үчүн мен буга 4 деген неме койдум да, балл бердим да, 4. Ал эми экинчи акыл эс тарбиясы. Акыл эс тарбиясы боюнча менин кызым мектепте, мынтип карасам, немелери боюнча менин кызым отличник деп эсептей албайт экен, ударник экен. 4-төрү көбүрөөк экен. Ошол акыл эс тарбиясы боюнча мен буга 7 деген 6 деген немени койдум, чекитке 6 койдум. Анан эми адеп тарбиясы боюнча менин кызым адептүү эле. Мен өзүм дагы үйдө мынтип салыштырып мынтип карайм да, өзүм дагы адеби боюнча, тартиби боюнча менин кызым жакшы эле. Ошон үчүн мен кызыма 8 деген балл койдум. Ал эми 4-үнчү эмгек тарбиясы. Эмгек тарбиясы боюнча дагы менин кызым жакшы, эмгеги дагы жакшы. Бул эмгектен үйдө бүт жумуштарды кылат, кандай иш тайындасам да ошону кылып коет. Еще кичинекей колумда бөбөк балам бар, алга дагы каралашып, мындайча айтканда менин кызым эмгек немесинен үй дагы өзүм дагы болгон тажрыйбаларды, бул кыз бала үй болгон үчүн меники үй жумуштарына, немелерге баардык таза тутуш керек, таза болуш керек деп бүт көндүрүп, өзүм дагынан болсо мына энелер мектебине окуп чыгып, дагынан болсо окутуп, үйрөтүп келе жатам да, өзүм тажрыйбамды да алып, турмуштан тажрыйбамды алып. Ал эми эстетикалык тарбия болсо, бул кызым ырга, бии ырга андай деле кызыкпайт. Уже менин кызым кичине чоңоюп калгандыктанбы, кичине тартынып неме кылып, анан кол өнөрчүлүккө кызыгат.